Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Ел Хабар каналының көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, мен бүгүн Бишкектен сүйлөйм. Бишкек шаарынын батыш тарабындагы Новопавловка айылынан Алтын Ордо деген конушунан сатыла турган 2 кабаттуу үй бар экен. Ошону көрсөтөм. Дарегине көңүл буруңуздар. Дареги мындай. Мен азыр Бишкек менен Кара-Балтанын негизги чоң жолунда турам. Бишкек шаарынан сиздер чыкканда эле тетиги жерде Алатоо деген конушка кирип кете турган светофорду баарыңыздар жакшы билесиздер. Андан бери өтө берсеңиздер, Новопавловканын центрине келгениңиздерде оң тарапта мына Фрунзе гипермаркети бар. Бул жерде Ориентир мына Чолпон кафеси, бул жагында болсо Неман, мына жерде медициналык борбору дейт. Ушул жерде Школьная көчөсү менен сиздер оң тарапка карап, дээрлик бир 300-400 метр жүрүп барасыздар. Оң тарапка кайрылышыңдар керек болот. Ал жерде Тасма деген дүкөн келет. Ошол дүкөндөн оңго кайрылганыңыздарда биринчи Нур деген көчө менен солго буруласыздар. 100-200 метр жүрсөңүздөр угловойдогу үй туугандар. Мындан ары кетсеңиздер сиздер, мындан ары Военно-Антоновка, андан ары Машина базар, Сокулук тараптарга өтүп кетесиздер. Бул тараптан бери келсеңиздер, Новопавловкага киргенде адашпастан ушул Школьная көчөсү менен сол тарапка карап киресиздер. Туугандар, мен сатыла турган үйгө келдим. Азыр үйдүн алдында турам. Азыркы сиздерге көрсөткөн Фрунзе гипермаркет бар го, Ден Саяпинадагычы. Ошо менен түз ылдый түшкөнүңүздөрдө өзү жол бир аз оңго бурулуп туруп, ошол жерде Тасма деген ушул дүкөндөн күн чыгыш тарапка бир аз кайрылганыңыздарда эле биринчи көчө Нур көчөсү менен ылдый түшүп келе берет экенсиздер. Келгениңиздерде эле бул жерде мындай 4 көчөгө чыгасыздар. Бул жакта да көчө бар экен. Бул азыркы Нур көчөсү, бул жакка да көчө бар экен. Ушул жерде угловойдон мына заңыраган особняк сатууга коюлуп атат. Эгерде сиздер ушундай чоң үйдү алгыңыздар келип, участогуда кенен издеп жүргөн болсоңуздар, анда ушул үйдү аягына чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге төкпөй, чачпай, эси менен чогуу баарын баяндап айтып беребиз. Эске сала турган нерсе туугандар. Бул Нур көчөсү, мына болсо Мама Темин ата көчөсү. Көрүп турганыңыздардай, көбүнчө эле конуштарда ушундай асфальттарды алып келип, трамбовка кылып түздүп, мындай жолду оңдоп атат да. Бул көчө Мама Темин көчөсү менен сиздер күн чыгышка где-то бир 400 метрдей барсаңыздар, ал жерде Гоголе деген бул Алтын Ордо конушунун негизги чоң жолуна чыгасыздар. Аны менен эле чыгып барсаңыздар, жанагы глобустан чыгып каласыздар да. Ал жак менен да кирсеңиздер болот, бирок учурда жол толук бүтө электигине байланыштуу, бирок жарымына чейин бүтүптүр. Тет машина бурулуп кетип атат. Ушул жерге чейин бүтүптүр. Эгерде бул бүтүп калса, келүү жолу оңойраак болот. Тагыраак айтканда, келүү жолу асфальт көчө болуп калат. Ушул үй туугандар. Мен сиздерге азыр эси менен кенен маалымат айтып тааныштырам. Эси менен чогуу азыр. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз байке? Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы. Бала чака жакшыбы? Үйдү сатууга койдуңуз. Ооба, сатууга койдук. Жашайын деп салган экенсиз да? Жашайын деп өзүбүзгө салдык эле, эми себептери менен сатышка туура келди. Сатса? Үй угловойдо экен, а? Угулда, ооба. Угулда. Магазин бирдек ачып берсе болот окшойт, а? Аны ойлогонбуз башында ачайын деп. Атса болот бирок. Үй канча уровень эми? Уровень вообще 3 этажга эсептелинет да. 3 уровень, а? Демек подвал, биринчи этаж, экинчи этаж, а? Ооба. Жалпы канча квадрат чыгып калат үй? 140-150 квадраттын тегереги го. Андан точно билбейт экенмин. Жакшы. Канчага канча ошондо үй? Үй Г-образный түшкөн 9га 7 метр. 9га 7 метр. Жакшы экен да. Балконду дагы чыккан 2 метр бери. Участок канча сотук чыгат? Участок 6 сотук документте. Мына тууганда тетиги кызыл пескоблок бүткөн жерден башталып туруп, мына жерге чейин, бул жагы болсо мына пескоблок аяктаган жерге чейин ушул үйдүн чекарасы. Үйгө кире берели анда, киргизесизби? Номерация боюнча канча болуп калат? Нур көчөсү? Нур көчөсү 34. 34-мү? 70 болуп калат. Мама Темин 70. Документтерин айтып коюңчу башында. Документтери бар, кызыл китеби бар. Өзүңүз атыңыздабы? Өзүм атымда, ооба. Проблемасы жок. Проблемасы жок. Залогдо жок, эчтекеде эмес. Таптаза документтери. Таптаза. Туугандар, мына үйгө киргениңиздерде, мына үйгө чейин стяжканы куруп коюптур. Стяжканы куюп коюптур. Бул жерде болсо баягы машина токтой турган брусчатка кылам деген экенсиз, а? Ооба. Авес кылып брусчатка басабыз деген оюбуз бар эле. Тетиги жерде үйдүн подвалыны мурда гаражга калтырган окшойсуз негизи ордуга, кийин пескоблок менен уруп коюпсуз. Временно пескоблок менен тосуп койгонбуз ал жакта. Ачып койсоңуздар болот, жаап койсоңуз болот. Ал машина батат. Ооба, машина батат. Жакшы экен дей сонун. Оң жакта мындай көчөттөрдү, роза гүлдөрдү отургузуп коюптур. Негизгиси туугандар, 4 тарабы курчалган. Үй болсо мына күнгөй бетти карап салынган. Бул жагында болсо көчөттөрү, сырткы дараткана, ичинде даратканалар жокпу? Даратканалар, месталары бар, бирокчу душовойго ошол жака кылабыз деп атабыз. Кылганбыз, а? Бирок үйдү туугандар тыпыйтып бир бурчка курган экен. Мындай жер урдалган эмес. Каласаңыздар, мына жерлерге дагы кошумча курулуш курсаңыздар болот экен, тиги башына курсаңыздар болот. Бул жактарына дагы кошумча курулуштарды курсаңыздар болот. Негизги үйдү сонун кылып бир бурчка
куруп койгон экен. Жакшы. Так, биринчи очередте качалканы көрүп атабыз. Суу кандай бул жерде, суу маселеси? Качалка менен чыгарасыздарбы? Пока насос менен, качалка менен. А мында көчөгө суу тартылганбы? Көчөгө таза суу келген, бирок биз пока киргизген элекпиз да. Россияда жүрдүк эле, ошондо себеп менен киргизген элекпиз пока. Өтө жакшы. Көчөттөрдө эмнелер бар эми бул жерде? Көчөттөрдөн өрүк бар, алма бар, шабдалы бар, кокон гиляс бар. Бары кирген мөмө алабы? Мөмө алышат, кадимкидей эле алат. Жүрө берген үйгө кире берели, бисмилла деп. Так, үйүңүз канча жилой комната эми? Комнатасы эсепке канча комната бар? Комнатасы, осы 4 комната. 2 чоң зал менен 2 спальня бар да. 2 спальня, мына туугандар баягы айтып аткан эме гараждын орду ушул жер экен. Бирок мына пескоблокторду алып койсо, кайра гараж болуп калат, Ооба. Муну астында бир бөлмө кылып берейин деген экенсиз да? Ооба, пока времени тосуп койдук да. Толук кирпич менен салгансызбы? Ооба, кирпич менен салынган. Үстүлөрүнөн жанакындай сонун балкондорду кылам деп ниет кылган экенсиз да? Ооба. Жакшы. Туугандар, мындай сиздерге жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен буюрса баарын түшүндүрүп көрсөтүп беребиз. Мына подвалга түшүп кететін лестница да бул жактан экен, экинчи этажга көтөрүлүп кетет лестница бул жакта. Жана башында айткандай, астында 2 бөлмө дедиңиз эле, оң жактан баштай берели. Бул жерде автомат ишик турат экен. Свет кандай, свет маселеси? Свет маселеси кеңири, ооба, өчпөйт. Охо, мына сиздерге зал караңыздар. Үстүнү көргөнсүздөрбү мындай натяжный потолокторду? Бүттүн өзүңүз жасап чыктыңызбы ушундай кылып, Ооба, жасатканбыз. Машалла, өтө сонун экен. Мынау түндүк тарабында 2 чоң терезе, 3 айнектен экен, көрүп турасыздар. Пластиковый потолок, пластиковый подоконниктер, пластиковый терезелер сон болуп тур. Потолок 3 уровень болуп тур. Мына караңыздар. Софиттер турган 1 уровень, бул жагы 2, 3 уровень болуп тур. Натяжный потолок менен сонун кылып жасап коюптур. Узун турасын айтың. Узун турасы 5ке 4,5 примерно ушундай. Точно размерин билбейм, ошондой болсо керек. 5ке 4,5. Мына жагы 4,5, бул жагы 5,5 ба? Ооба. Бул 5,5-дан берес көбүрөөк. 7 деңиз, ооба, мен 5 десеңиз, мына жерге чейин эле 5 көрүнүп атат да. Бул жагында болсо баягы дарбазага кире бериш жагынан эркер формада бул жерде лоджия бар экен, Мына балкону бар экен бул жагында. Бул жерде кандай эме кафелдер жабыштырып койгон экенсиз? Бул жакты кухня кылайын деп ушу жакта эме кылган элек. Бирок тар болуп калат, Тар болуп калат экен. Кухняга тар болуп калат экен. Бул жер эми лоджия болуп, баягы эс алып сүйлөшүп олтурганга туура болуп калат экен. Мына кире бериш тарабы, көрүп турасыздар. Күн чыгыш тарабы бул тарабы. Бул жерлерде да бош участоктор бар экен, Бар. Жакшы. Жүрө бериң анда. Бул болду эми зал. Эң чоң зал ушул, коноктор бөлмөсү, Жакшы экен. Кийинки бөлмөгө чыга берели. Бул бөлмөңүз жатакана. Жатакана. Бул эмне, абойлорун сыйып таштадыңызбы? Абойлорун сыйып салдык, эме кылып бираз квартиранттар жашап бираз абойлор начар болуп калган экен, сыйып башкадан абой кыламын деп ошондой ремонт кылып атабыз бул жакты. Ала турган клиентке бул комнатаны абой жабыштырып бересиз, Жабыштырып беребиз. Кокус клиент абой жабыштырганга чейин айтып калса, тандаган абойду жабыштырып бересизби? Ооба, жасап беребиз. Буюрса, бул жагында бир терезе бар экен. Негизи кухня кылганга аябай сонун бөлмө экен мына бул. Узун турасы бир 3кө 4 чыгып кала турган бөлмө экен. Мынакей. Сонун. Потолок гипсокартон, бул жактары эми подобой шпаклевка алган экен. Жакшы. Жүрө бериң эми. Каяктан баштайлы? Экинчи этажга көрсөтүп чөйлү? Эки чыга берели. Мына жерде перилалар коюлу эле экен. Бирок лестницанын өзүнүн негизи мына жыгач иштери полный бүтүптүр. Экинчи этажга чыгып атканда мындай сонун болуп, узундан айнектерди коюп, өзгөчө бир дизайндер жасаган экен. Бирок мына жерге срочно перила койбосоңуз, жаш балага бир аз кооптуураак экен. Так, үстү деле окшош экен, Ооба, Бул жагында жанакы эле кухня болот деген бөлмөнүн үстүндөгү бөлмө экен бул дагы 3кө 4 болгон. Жанында болсо, бул жагында жанакы залдын үстү болуп калат экен, Бул дагы ошо залдай эле размер экен, мынакей. Көрүп турасыздар. 7ге 4 дедиңиз бил дыйкысына. Үстү натяжный потолок. Мындай люстралар коюлган экен. Жакшы экен. Буну деле ички сырткы кылып бөлүп койсоңуздар да болот экен, туугандар. Мына жерден бөлсөңүздөр, бул жагы ички бөлмө болуп калат экен. Бул жагы кадимкидей эле коридор. Бул ачылабы? Охо, мына үстү астыдан бир аз кененирээк экен, мына эмесичи. Кирпич болбогондугуна байланыштуу. Бул жагы балкон аябай кенен экен. Үстөн карап, жолдон ким келатат көрүп отура берет экенсиз да бул жерден, Жакшы экен, сонун, мощный. Бул жака сейфти да кылып койдуңузбу? Ачылабы? Ачылат. Сейфти уруп өтүп кетипти дуалга. Жакшы. Өтө сонун экен бул дагы. Сонун. Так, эмени айтың.
Bunun басын қанша сұрап атасыз? Анан не алмашы жолдары бар? Айтыңызшы енді. Басын $49.000 деп сұрап атабыз. Түшіріп бересіз. Түшіріп сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Жакса сүйлөшөбүз. Алмашы жолы бар? Алмашуу варианттары бар. Квартираларга алмашабыз. Сүйлөшөбүз. Клиенттер келсе. Алынча кошумча доплатасын сүйлөшөсүздөр, Ооба. Мына туугандар, ылдыйга түшкөндө, бул жер болсо учурда азыр кухня окшойт бул жерде. Тамак пышырбай газ баллондор турат экен. Бул жагында болсо тапчан коюп койгонсуз бул жерге. Тапчан сыртка, тапчаны бияка киргизгенбиз. Неме, топканы көрбөдүк да, топка ушакта болобу негизи, же? Топка муну бурчка топка боло турган болуп атат. Ушул жерге, Бияктан тосулуп туруп, бияктан баягы эмелерге раковина, туалет, ушундай эмелерге душ болчу. Бул жагы душевой болот, да? Мына жана гараж деген тарабы экен да бул жагы. Гараж деген тарабы. Бул деле баягы залдын астында эле экен да. Чоң бул жерде. Потологу да бийик экен мынакей. Буну кошумча дагы эшиги бар экен туугандар. Мына бул көчө тарабынан, Мама Темин көчөсү тарабынан эшиги бар экен. Бул жактан калетка да бар окшойт, да, сыртка чыгып кете турган. Ооба. Калетка бар. Жанакы эме эмне деген пескаблок алып койсоңуздар, бул жерге машина киргизип алсаңыздар да боло берет экен. Жакшы экен, сонун жүрө бериң эми. Басыны $49.000, уктуңуздар, туугандар. Басы $49.000. Кеми бар, алмашуу жолдорун да карайт экен варианттарына. Көрүңүздөр, сурап көрүңүздөр. Ээси менен чалып байланышып, документтин баары так деди. Эми үйдү өзүңүздөр көзүңүздөр менен келип көрүп, ээси менен баалашып, содалашыңыздар калды. Биз өзүбүздү милдетти буюрса аткарып бүтөйүн деп калдык. Жакшы экен. Бул жагында нелер бар? Мына бак тарапты да бир көрөлүчү. Жүрүң. Бул жагында эми дарактар бар экен, Летний душ бул жагы. Үйдүн артында кошунага тийип калган эмессизби? Жок. Үйдүн Запас бар 2 метр. Запас 2 метр жер бар, Аны дагы көрсөтүп коелу. Мына артында 2 метрден да көбүрөөк жер бар экен, мына. Көрүп турасыздарбы? 2 метрден ашыгыраак жер бар. Жакшы экен. Могу каркас немелери баягы колонна, сессион поезддары кандай болгон? Сессион поезд подушка куюлган 1 метр ылдыйда. Угулдардын баарында. Каркастар полный 3-чү этажга чейин чыккан, бетон куюлуп, токулуп. Жакшы экен. Анан эме, мына жерден монолит, үстүдө монолит болгонбу? О, 1-чи этаж монолит, үстү монолит болгон эмес. Үстү эмне болгон ортосу? Жыгач менен жыгач менен пол болгон. Независимый, зависимый болгонбу? Независимый. Независимый болгон, Эме полдук отдельный. Жакшы экен. Мына туугандар, сиздерге толугу менен көрсөтүп бүттүк. Буюрса, кимиңиздерге насип кылган болсо дагы агыргыңыздар кут болсун дейли, буйурсун дейли сиздерге мына үй ээсине соодаңыздар болсун деп айтайлы. Мына жакта жанакы калетканы көбү түшүнбөй калды окшойт. Мына бул жагынан дагы калетка бар экен. Кааласаңыздар подвалны бөлөк бир квартира кылып туруп дагы бул жагынан берип койсоңуздар да боло берет экен. Деги кандай иш кылсаңыздар дагы кошумча эшиги бар экен. Жакшы экен. Алмашканда эмнеге алмашам дейсиз? Квартира, машиналарга барбы? Алмашуу жолу. Бар, варианттар бар. Машинаны да сүйлөшүп көрө бересиздер, Мына үйдөн тегемеге чейин дарбазага чейин алыс экен, Алыс, Бир 2ден машина тизгениңизде дагы бир 7-8 машина тизилет экен, бул жерге. Бул жактадан аябай коргон кеңир экен, мына жакындатып көрсөтүп коеюн. Бул жерден аябай коргон кенен. Бул жагында бүтүптүр. Сууну айттык. Эмеси бул жакта баягы шаардык суу келген. Бирок өзүңүздө качалка дагы бар, бул жерде, Качалка бар, суулар бирок эмелерди, сууларды бияка чыгарганбыз жүрөчү. Бирок кошо элекпиз. Кайерге киргизгенсиз? Бияктан Мына жерде суулар кирип кеткен экен, Сливтер бияктан уже барган да. Септикке улагансыз. Септикке жеткизгенсиз. Ооба, жеткирип даярдап койгонбуз. Анан эмени сурайын эдим. Центральный канализация менен центральный эме газ кандай болуп калат бул жерде? Газ келген, бирок көчөлөргө кире элек. Ушул айылга келгенби, жеткенби? Газ келген, ооба, чоң турбалар ташталып, бирок көчөлөргө бере элек пока 2024кө айтышып атат, беребиз, Жакшы. Бирок мына ылдыйда бир аз ылдыйракка түшсөк, мына Нур көчө менен баягы профсоюзный да уланып атат окшойт, Асфальт болуп, Жакшы экен. Негизги мына көчөңүздөр Нур көчөсүнүн бул жагында Мама Темин эгерде көчөсү асфальттын ону жаткызып ала турган болсо, бурса иштер болуп атыптыр. Асфальт менен барып, кайра асфальт менен эле шаарга чыгып кетесиздер. Негизи бул Алтын Ордо конушу Новопавловкага караганы менен шаарга эң жакын, шаарга жабышып турган конуштардын бири.
Бирок азыр баалар ушундай болуп атат. Бирок 1-2 жылдын ичинде бул жерлер дагы Кудай билет көтөрүлүп кетиши мүмкүн туугандар. Шаарга кошулуп көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурда кимиңиздерде акча бар болсо, алып ушул жерди жакшынакай кылып бүтүрүп, сырттарын утепление кылып жашаңыздар. Буйрсун туугандар сиздерге. Саламатта туруңуздар.